Амансыңар балар, силер менен телесабак аркылуу кайрадан жолугуштурабыз. Анда бүгүнкү сабакка даяр болсоңор, сабагыбызды баштадык. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз физикалык билимдерди өздөштүрүү жана физикалык чоңдуктар. Биздин биринчи өтүлгөн сабак боюнча силерге бир нече тест дайындалган. Ушул тесттерге жооп бергенге даярданабыз. Анда баштадык. Физика гректин physis деген сөзү болуп, бизче которгондо эмнени түшүндүрөт? Асы кубулуш, Бсы жылуулук, Всы жаратылыш, Гсы материк. Азаматсыңар, албетте, жаратылыш деген сөздү алынганы биринчи жолу грек тилинен алынып, physis деген сөз жаратылыш деген сөздү түшүндүргөн. Экинчи суроо, физика деген сөздү биринчи болуп колдонгон грек окумуштуусу кайсы? Асы Исаак Ньютон, Бсы Аристотель, Всы Галилей, Гсы Майкл Фарадей. Эң жакшы туура жообу Аристотель. 3084 жылдарда жашаган гректин улуу окумуштуусу Аристотель алгачкы жолу физика сөзүн колдонгон. Үчүнчү сурообуз. Механикалык, жылуулук, жарык, үндүк, электромагниттик булар сөз эмне тууралуу болуп жатат? Асы кубулуштар, Бсы теориялар, Всы закондор, Гсы формулалар. Азаматсыңар, Асы кубулуштар тууралуу сөз болуп жатат. Эсиңерде бар болсо, негизинен физикалык кубулуштарды 5 түргө бөлгөнбүз. Булар жаратылыштын ар кандай болуп жаткан өзгөрүүлөрдү окуп үйрөнүүдө колдонулат. Акыркы сурообуз болсо, суунун бууланышы, тоңушу, кайноо, металлдардын эриши кайсы физикалык кубулушту түшүндүрөт? Асы механикалык, Бсы электромагниттик, Всы жарык, Гсы жылуулук. Туура жообу жылуулук. Бул кубулуштардын бардыгы бизге жылуулук кубулушун түшүндүрүшөт. Ар бир предметтин өзүнө жараша түшүнүктөрү бар. Мисалы үчүн, химия дегенде кислоталар, математика сандар тууралуу, география болсо материктер. Ушул сыяктуу физика илиминин дагы өзүнө тиешелүү түшүнүктөрү бар экен. Физикалык түшүнүктүн түрлөрүнө токтолсок, анда материядан, кубулуш, чоңдук, чоңдуктун бирдиги жана куралдар. Булар физиканы окуп үйрөнүүдөгү негизги түшүнүктөр болуп саналышат. Ошондой эле материя нерседен жана заттан турат. Материя бул физиканын негизги түшүнүктөрүнүн бири болуп саналат. Ааламда биздин аң сезимибизден сырткары жашагандардын бардыгы материя деп аталат. Мисал алсак, жан жаныбарлар, аба, суу, өсүмдүктөр, ай, күн жана башка нерселердин бардыгын материяга киргизсек болот. Ошондой эле материя зат жана талаа формасында кездешип, талаа формасын кийинчерээк өтөбүз, электромагниттик талаалар, нерселердин талааларын. Ал эми зат болсо нерседен турат экен. Нерсе дегенибиз биз касиетин үйрөнүүчү бардык буюмдар, предметтер аталышат. Мисалы, автомобиль, поезд, компьютер, стол, стул, доска жана башка нерселер. Ал эми ошол нерселер эмнеден турса, ошолордун бардыгы зат деп аташат экен. Мисалы, суу зат, суунун тамчысы нерсе, темир зат, темирден жасалган мык нерсе. Айта кетчү нерсе, бир эле заттан көптөгөн нерселер жасалса, ошондой эле бир эле нерсе дагы көптөгөн заттардан турушу мүмкүн экен. Мисалы, велосипедди алып көрөлү. Ал негизги бөлүгү рульдар темирден турса, баллондору болсо каучуктан турат. Ошондой эле темирден бөлгөнү дагы пластмассадан жасалган нерселерден турат. Физикалык чоңдуктар. Физикадагы эң чоң түшүнүктөрдүн дагы бир түрү бул физикалык чоңдуктар. Физикалык чоңдуктар деп нерселердин касиеттерин, кубулуштарды сандык жактан мүнөздөйт. Мисалы, телонун узундугу, көлөмү, температурасы, массасы жана ушул сыяктуу. Бир эле чоңдук түрдүү физикалык кубулуш жана телолордун бир гана касиетин мүнөздөү үчүн иштетилет. Узундукту алып карасак,
кадамдын узундугу, столдун узундугу, аркандын узундугу жана ушул сыяктуулар. 1872 жылы Париж шаарында өткөрүлгөн чендердин эл аралык чоң жыйынында жалпы эл аралык бирдиктер системасы кабыл алынган. Системасы дегенибиз эмне? Системасы система интернациональная болуп, улуттар аралык система деп аталат. Бул системанын негизги максаты бардык өлкөлөрдөгү чоңдуктардын бир түрдүү абалга, бирдей типке, бир түрдүү шартка келтирүү болуп саналат. Мисалы үчүн, физикалык чоңдук эмнелерге ал аталышка ошондой эле белгиленишке, сан маанисине жана чен бирдигине болуп саналат. Физикалык чоңдуктардан эң алгачкы чоңдуктар 1 дюйм, башкача айтканда баш бармак чоңдугу, 1 фут таман чоңдугу, ошондой эле карыш чоңдугу, билек чоңдугу, 1 кадам чоңдугу, дагы 1 ашуу чоңдугу кабыл алынган. Бул чоңдуктар өзүңөр билгендей эле ар түрдүү элдерде гана эмес, ар бир кишиде ар түрдүү болушу мүмкүн. Ушул өзгөчөлүктөрдү жоюу максатында атайын системасы кабыл алынган. Системасын кабыл алуу менен дүйнө жүзүнүн элдеринде соода саттык иштеринде эч бир кандай каршылыксыз, тоскоолдуксуз эле жалпы түрдө чен бирдиктердин үзгүлтүксү кабыл алынган. Узундуктун бирдигин карап көрөлү. Системасында узундуктун бирдиги үчүн 1 метр кабыл алынган. 1 метр болсо, Париж аркылуу өткөн жер меридианы так эсептелип, анын 40 миллиондон 1 бөлүгүнүн узундугу алынган. Азырдагы болсо, ушул узундуктун негизги эталону Париж шаарында сакталуу. Узундуктун бирдиктеринде практикада узундуктун 1 метрден сырткары километр, дециметр, сантиметр, миллиметр колдонулат. Мында километр аталышындагы кило кошумчасы бир чоңдуктун экинчи чоңдуктан канча эсе чоң экендигин көрсөтөт. Мисалы, Асандын мектептен үйүнө чейинки аралыгы 1 километр, ал эми Аскаттын үйү 1100 метр болсо, алардын кайсы бири алысыракта жашайт. Анда эки чоңдукту бир типке келтирип алалы. 1 километрде 1000 метр болсо, анда 1000 метр, чоң белгиси 1100 метр. Демек, Аскаттын үйү 100 метрге алысыраак. Дагы бир негизги чоңдуктардын бирдиги убакыттын бирдиги. Убакыттын эталону иретинде жердин өз огу айланасындагы бир жолу айланышы үчүн кеткен убакыттын, мисалы 86400-төн 1 бөлүгү 1 секунд деп алынган. 1 секундда билесиңер, убакыт боюнча чогулуп келет дагы мүнөттү пайда кылат. Ал эми мүнөттөр болсо 1 саатты пайда кылат. Сааттардын жыйынтыгында 24 саат биригип 1 күндү пайда кылса, 1 жумада 7 күндөн турат. Жана 4 жуманын жыйынтыгы 1 айга толуп, 12 ай биригип 1 жыл кабыл алынып, ушул бирдиктер бардыгы убакыттын чен бирдиктери болуп саналышат. Салмактын бирдиктери. Салмактын бирдиги килограмм, эл аралык белгилениши kg. Салмактын эталону биз сүрөттө көрүп тургандай цилиндр формасында болуп, бийиктиги жана диаметри 39 мм тегерегинде. Килограмм сөзү болсо, француз тилинен алынган болуп, килограмм деп айтылат. Байыркы гректерде болсо, хилиоли деп аталып, сөздүн мааниси 1000 дегенди түшүндүрсө, грамм сөзү урамма, кичинекей салмак дегенди түшүндүргөн. Физикалык чоңдуктардын ичинен биз азыркы өткөн салмак, узундук, убакыт бирдиктери булар эң негизги бирдиктер болуп саналат. Мындан сырткары физикада 100 000 деген чоңдуктар бар. Биз 7 класста өтчү бир нече чоңдуктар менен анда силерди тааныштырайын. Эң алгачкылардан болуп эле ылдамдык, ылдамдык баарыбызга эле белгилүү болсо керек. Ылдамдык мындай V тамгасы менен белгиленет. Бирдиги 1 метр секундта болуп белгилениши көрсөтүлгөн. Ошондой эле өлчөөчү курал болсо, бул ылдамдыкты ченегич болуп саналат. Бул белгилерди биз көбүнчө автомобилдерден кездештиребиз. Ошондой эле дагы бир негизги чоңдуктардын бири күч. Ал F тамгасы менен белгиленет. Бирдиги болсо 1 ньютондагы N тамгасы менен кичинекей түрүндө белгиленет. Ошондой эле өлчөөчү куралы болсо
динамометр болуп саналат. Басым П тамгасы менен белгиленет. Бирдиги ол үчүн 1 паскаль кабыл алынат. Көбүнчө жазган учурубузда па түрүндө белгилейбиз. Ал эми өлчөөчү куралы болсо барометр деп айтылат. Физикалык чоңдуктардын дагы бири бул кубаттуулук. Кубаттуулукту N тамгасы менен белгилейбиз. Бирдиги үчүн 1 ватт кабыл алынган. Ошондой эле өлчөөчү курал болсо ватт метр. Энергия чоңдугун E тамгасы менен белгиленебиз. Бирдиги болсо 1 джоул кабыл алынган. Энергиянын дагы турмушубузда мааниси орду чоң. Физикалык бирдиктерде өзүнүн негизги бирдигинен тышкары эселик жана үлүштүк бирдиктери колдонулат. Эселик үлүштөрү бул негизги бирдиктен чоң болгон бирдиктерди айтабыз. Ал эми үлүштүк бирдиктер деп негизги бирдиктен кичине болгон белгилерди айтабыз. Бул белгилердин берилишинде аталышка ээ, ошондой эле белгиленишке жана сан маанилери берилген. Бизге жакын, бизге тааныштарынан килону окуп көрөлү. Кило демек К тамгасы менен белгиленип, 10-дун 3-чү даражасын түшүндүрөт да, же болбосо 1000 деп алсак болот. Ошондой эле сантини карап көрөлү. Санти С тамгасы менен белгиленип, 10-дун -2 даражасы же болбосо 0,1 дегенди түшүндүрөт. Физикалык куралдар. Ошондой эле физикалык куралдардан эң негизгилери биз турмушта көп кездештиргендерибиз албетте бул тараза, мензурка жана сызгыч. Тараза салмакты өлчөйт, албетте бирдиги үчүн килограмм, грамм, тонна жана башкалар. Ал эми мензурка болсо суюктукту өлчөөчү курал, бирдиги литр, миллилитр жана башкалар. Ал эми сызгыч болсо баарыбыз билгендей узундукту өлчөөчү курал, бирдиги өлчөмүнө жараша метр, сантиметр, миллиметр жана башкалар. Биз күнүмдүк турмушта колдонуп жүргөн физиканын өзүнө гана тиешелүү болгон бир нече куралдарды дагы кездештиребиз. Мисалы үчүн медицинада колдонулган термометр бул дагы физикалык курал болуп саналат. Бул медициналык термометр үйдүн температурасын өлчөөчү жана ар түрдүү шартка жараша 120дан 50 түрдүү өлчөмдө болуучу термометрлер. Экинчиси болсо электроскоп жана электрофордук машина. Булар заттардагы заряддардын термелишин өлчөөчү куралдар болуп саналат. Үчүнчүсү болсо штангенциркул жана микрометр. Бул нерселердин өлчөмүн өлчөөчү куралдар. Биз бул сүрөттө көрүп турганыбыз болсо каршылык, бул электр тогуна тиешелүү электромагнетизм түрүндөгү каршылыкты өлчөөчү куралдар. Биринчи сүрөттө көрүп турганыбыз жалпы каршылыкты өлчөөчү, үчүнчү сүрөттөгү каршылык магазини деп аталат. Ал эми бул болсо жалпы түрдө мультимедиалык каршылыкты өлчөөчү курал. Физикалык формулалар тууралуу сөз кылууда жаратылыш кубулуштарын түшүндүрүүдө бирдиктүү көз караш, теория жүзүндө формулалар түрүндө аныкталат. Формулалардын негизги максаты математикалык туюндууга эң жакшы жардам берет. Мисалы аныктап көрөлү. Аргенди алып көрөлү. Ал эртең менен мектепке барууда дайыма 7:50 үйүнөн чыгат. Бирок бул күнү кечигүүдө калды дагы, саатты караган учурда саат 7:55 болгон болот. Ал мектепке кеч калуунун ордуна башка жолду ойлонду дагы мектептерге барууга ылдамдыгын жогорулатууну аракеттенди. Жана ал мектепке чейинки аралыгы 600 метр болгон аралыкты 5 мүнөт аралыгында басып өттү. Анда аргенди мектепке кантип кечикпей баргандыгын аныктап көрөлү. Демек, мектепке чейинки аралык S барабар 600 метр. Демек, аралыкты S тамгасы менен белгилейбиз. Андан кийин мектепке баруу убактысы болсо T барабар 5 мүнөт. Муну системасына келтирип алсак 300 секундта. Жана ылдамдыктын формуласы V барабар S бөлүнгөн T. Балдар, силер экинчи жолу физика сабагын өтүп жатасыңар, бирок бара-бара булардын бардыгын бат эле өздөштүрүп аласыңар деп ойлойм. Анда ага чейин жалпы карап туралы. Ылдамдыктын формуласы демек V барабар S бөлүнгөн T болсо, ордуна S'тин ордуна сан маанисин коюп келтиребиз. Жана 5 мүнөттө 300 секунданы T убакытка формулага түшүрдүк.
Бул учурда V барабар 600 метр бөлүнгөн 300 секундда болуп калат. Жобо болсо 2 метр бөлүнгөн секундда. Демек арген бул учурга чейин 10 мүнөт аралыгында 600 метрди басып өтсө, бул учурда 5 мүнөттүн ичинде 600 метрди басып өтүп дагы мектепке кечикпестен өзүнүн ордунда болуп кала алды. Демек арген ар бир секунд аралыгында 2 метр жол басып мектепке кечикпей жетип барган. Эми балдар, силерге кичинекей практикалык машыгуу. Физика китебиңдин бир барагынын калыңдыгын аныкта. Кантип аныктайбыз десеңер, анда жардам катары, мисалы 100 барактын калыңдыгын өлчөп, аны кайра 100гө бөлсөк, бир барактын калыңдыгы чыгат. Ошондой эле секундтук жебеси бар сааттан же уюлдук телефондун саатынан пайдаланып, 1 минуттагы өзүңдүн жана жаныңардагы адамдын жүрөк согушун аныктайбыз. Бул силерге үй тапшырма катары болду. Анда бүгүнкү темаларыбыз силерге түшүнүктүү болсо, кийинки сабак аркылуу жолугушканча сак саламатта калгыла.